Жалал Абад темир бетон заводунун кызматкерлери жөө жүрүшкө чыгышты. Алар ишкерлерге бут тосуу токтотулсун, ишканага электр жарыгы берилсин жана элдик ишканасынын жетекчиси Алексей Апиев жумуштан кетсин деген жазуусу бар плакаттарды көтөрүп талаптарын билдирүүдө. Заводдун директору Бакыт Борошовдун айтымында мамлекеттик органдар заводдун иштешине тоскоолдук кылып жатат. Заводдун башчысынын айтымында 2017 жылы келишимдик негизде ошол заводду ижарага алышкан. Алар заводду алганда ичинде эч нерсеси жок, талкаланган абалда болгон. Анын айтымында тетиктерди миллиондогон акчага сатып алышкан. Мурда жаңы иштеп баштаганда 46 гана жумушчу болгон болсо, бүгүнкү күндө 103. Ошондой эле ал шаардагы жеке компаниялар ичиндеги мамлекетке жакшы салык төлөгөн алдыңкы мекеме экендигин баса белгилеп, мамлекетке айына миллион сомго жакын төлөм төлөп жаткандыгын белгилеп өттү. Учурда элдик ишканасы түзүлгөн келишимдеринин убактысы жеткендигине байланыштуу заводду бошотуусун талап кылып, 10 күн мурда электр энергиясын өчүрүп салышкан. Чогулгандар завод алдынан облустук администрацияга чейин жөө жүрүшкө чыгышкан. Аларды шаардык ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери токтотуп, түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн соң акциясын убактылуу мөөнөткө токтотушту. Бирок мамлекеттик мүлк фондуна караштуу болгон элдик мамлекеттик ишканасы өз кадамдарын мыйзамдуу деп эсептеп, прокуратурага кайрыла турганын билдиришти. Белгилей кетсек, ушул элдик ишканасынын мурдагы кожоюну Кадыржан Батыров 2010 жылы июнь окуясына күнөөлүү деп табылып, сыртынан өмүрүнүн акырына чейин эркинен ажыратылган. Андан соң 2011 жылы бардык мүлкү соттун чечими менен конфискацияланган. Анын негизинде Батыровго жана жубайы Карамат Батыровага таандык 28 объект камакка алынып, кийин соттун чечими менен мамлекеттин пайдасына өткөрүлгөн. Андан соң мамлекеттик мүлк фондунун карамагында элдик ишканасы уюштурулуп, мүлктөрдү башкаруу ошол ишканага берилген.